Oho, настроение var. 5 mi ya? Gel yürüyorum ketse olur ha? Yürüyünüp ketip atat mı? Akısı? Bir yıldan beri var akısız. Talas olmasın. Bekir. Bu жақта Шанхай eli, tokoylordu kırıp atasınlar deb kelip üzükçü salıştı ele. Oşoyunca malumat berip koyuyorsun. Bankası men 50 son. $2,500 ikrasın berip. Bir yılda. Evet. Bu жерге азыр малек Biri koyun ошентип береби, biri uyum berebi da. Жашы өтүп бараткан эркектерге абдан эркектик дар экен. Bu yerде kança ming var abi? 100 bin balık var. 100 ming balık var. 100 ming balık var. 300 ming so'm öyle. Yerden artezan kastırıp alıp öyle. Balık çarbanını başlay verse bolat eken da. Bolat. Son turbay. Askat aka bu setka, üstüne setka tartıp koyuptur. Sen ne için? Ha, çımçık kirbeş için. Assalamu alaikum, hurmatlı Talas turgunları. Biz bugün JIA Biznes Assosiatsiya menen çoğu uşul balık çarba bizneslerin bарын kıdırıp sizlerge malumat berебиz. Andıktan bu videonu ayağına çeyin көрүңүздөр. Kommentariylерге көп жазып жатасыздар. Bizneslerди тартып берсеңер деп. Мына biz bugün Талас шаарындагы Ак Калпактан бурулганда Алатой Экофиш Талас балык чарбасына келдик. Мындан нары биз Орловкадагы Кең Аралдагы балык чарбаларды тартып, бардык сиздердин ойлоп жүргөн оюңуздагы сурооңуздарды бергенге аракет кылам. Анда эмесе Кудай буйрса, бул видеодон көп маалымат ала аласыздар балык боюнча. Видео лайк басып коюңуздар. Оюңуздарды да комментарийге жазасыздар, Кудай буйрса. Assalamu alaikum. Кандай? Осуна койго жакшысызбы? Иштебик жакшы болуп атабы? Кудай буйрса Талас элине балык боюнча маалыматтарды берели анда. Мына ушу экран. Талас Экофиш балык чарбанын негизөөчүсү Болсунбек Байкеден көп суроолорду силерге алып беребиз. Мынакей балык бассейндери Занда мындай анау канакей сурооңуздар болсо бериңиздер. Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Бул жерде форелдин канча түрү бар? Болсунбек Байке. Бул жерде форелдин 2 түрү бар. Биздин компаниянын аты Осо Экофиш Талас. Былтыр май айында түзүлдү. 2021 жылы. Анан баягы биринчи максат ошол компаниянын түзүп балык чарбасын ачканыбыздын биринчи максаты ушу Талас областында балыкты жайылтуу, өстүрүүнү, ошол балык жеген культурасын жайылтуу, анан эң биринчи ошол иш орундарын ачуу болчу да. Анан эң биринчи дагы ошол балыктын пайдалуулугу бул экспорт товар. Бул бардык эле мамлекеттердин, областтардын бирден бир максаты товарларды өндүрүп, экспортко чыгаруу. Ошол максатта биз ошо Таласка эмнени өндүрсөк болот, кандай иш ачсак болот деген биздин Кыргызстандан чыгып аткан экспортторду анализдегенде ошол бирден бир азыркы күндө Кыргызстанды таанытып, анан аябай спрос болуп аткан товар бул балык да. Ошону өнүктүрүү максатында ушу Таласты келип 1,5 жылдай анализдедик, кандай сууларыбыз бар, кандай келечеги болот. Ошондо Кыргызстан областтарынын арасында эң шарттуу жагынан ушул ылайыктуу болгон ушу Таласта балык өндүрүү экен да. Былтыр июнь айында биз окуу борборун ачканбыз, Пекер окуу борбору иштеп атат. Окуу борбору дегенде баягы келип, башка окуу борборлордо лекция өтүп, бизде андай эмес, бизде практически ушул жерден айтып беребиз, көрсөтүп беребиз, практически кааласа убакыт чектелбейт. Үйрөндүм дегенче ушул жерде балдар менен иштейт. Балык багам дегендер келип, балык багам дегендер кел үйрөнүп кетсе болот, үйрөнүп кетип атат. Акысы? Bir жылдан бери бар акысыз. Талас обласында. Бекер. Мына урматтуу туугандар, эгер балык багам десеңиздер, ушул Болсунбек Байке келсеңиздер, бүт практически жүзүндө кандай багыш керек, кандай форель, баягы малёкторду каяктан алыш керек, баарын үйрөтүп бересиз. Бир эле форелди өстүрүү эмес, экономикасын да айтып берип атабыз.
кирешелерин, кандай шарттарын баягы кызыккандар эгер жерлери болсо жерлерин карап берип атабыз. Примерно ошол суулары жарайбы, жарабайбы, кандай кылып ошону баягы иштеп баштаса туура болот, канча балык ошол жерге өндүрсө болот, ошосуна чейин барып көрүп көмөктөшүп атабыз. Эми баягы бүгүнкү күндө эми биз баягы ошол жардамыбыздын натыйжасында деп айтсам болот, бир 50-60 чарба ачылды таласта. Каякта ачылды 50-60 Талас область боюнча? Ошо биздин эле жерде Оңго жакын ачылды. Көк ойдо, Ак Жарда, Кең Арал нары кетип атат. Ошолордун баарын үйрөтүп берип атасыздар. Үйрөтүп атабыз, дагы деле үйрөнүп атабыз. Өзүбүз дагы күчтүү специалисттер менен дайыма контакттабыз. Токмок эң биринчи баштаган балыкчылар менен баягы опыт алмашып атабыз. Мына бүгүнкү күндө балык чарбаларынын эң проблемаларын Бишкектен көтөрүп атабыз. Айыл чарба министрлиги менен, өкмөт менен баягы каржылоо жагында. Балыкта эң эле проблема азыркы күндө каржылоо. Балыкта эле эмес, бизнесте. Бир бизнес ачыш үчүн азыр каржылоодо. Жакын деле ошо өкмөт менен да сүйлөшүп атабыз, губернатор менен да сүйлөшүп, каржылоону башкача нерсеге өткөрүп. Неге дегенде азыр баары банк аркылуу ишкерлер билесиңер. Кризис учурунда дагы коэффициент аябай эле болот. Анан бизде мисалы үчүн баардык эле ишкерлер биле бербейт. Мисалы үчүн жана гарантийный фонд деген компания бар да. Мисалы үчүн 50%ке чейин алар күрөөсүз эле гарантия берет да. Эгер бизнес жакшы болсо, ошонун баарын аларга дагы бизнес планыңды доказывать этиш керек. Анан биз былтыр $100 000 кредит алганбыз Россия өнүктүрүү фондунан. Ошол жерден 50% гарантийный фонд бизге күрөөсүз кепилдик берди. Анан эми балык боюнча айта кетсем, бүгүнкү күндө мына бизде ошол эле Кыргызстанда 2 түрү өстүрүлөт. Бул радужный форель, карасы. Анан янтарный форель. Бул сарысы да. Негизи экспортко кетип турганы бул карасы радужный форель. Экспортко чыгарып баштадыңыздарбы же элге эле сатылып атабы? Жок, биз бир жолу чыгарганга жетиштик. Кайсы өлкөгө кетип атат? Көп эмес, бирок 10 тонна чыгардык. Кайсы өлкөгө кетти? Экспорт основной эле Россияга кетет. Россияга, Былтыркы стат данные боюнча 5000 тонна экспортталды Кыргызстандан. Анан эми мен азыр баягы чарбаларды көп кыдырып, жардам берип, практически да көрүп эметип атам. Таластагы буюрса 500 тоннадан 1000 тоннага чейин балык өндүрүлөт деп буюрса. Келерки жазга ошончо балык. Жакшы экен. Канча көп көбөйсө чарба, канча количество көбөйгөн сайын экспорт жеңил болсо керек, Экспорт эми өзүңүздөр билесиздер, фасолдо эле да, төө бурчакта эле канчалык экспорт эме көлөмү көбөйгөн сайын анын баасы да жакшы болот. Жакшы. Жакшы бизнеске мисалы мындай да, мен сөзүңүздү бөлүп коеюн. Мисалы бир бизнес бирөө ачса, дагы ачса конкуренция жаралат да. Бул бизнес наоборот экен да. Наоборот, канча көбөйсө жакшы да. Көбөйгөн сайын биригип сыртка экспорттогонго жакшы экен. Бул жерде мисалы үчүн көбөйгөндүн дагы эмнеси жакшы? Мисалы үчүн жана мал базарда бирөө торпогун алып келип сатат, бирөө коюн, козсун, жылкысын, уюн сатат го. Бул жерде деле ошондой. Балык 1 граммдан алып келип салабыз. 5 грамм, 10 грамм, 100 грамм, 1 килограмм, 2 килограмм баары бири-бирин алып сата берет. Бул жерде баары партнер болуп калат да. Анан мына карасаңар, бизде канчалык көбөйсөк, бири-бирибизден алып сатып, балык экспортный веске жеткенче бири-бирибизден алып сата беребиз да. Жакшы, меске да бир суроо берип алайын. Мисалы бир адам азыр акчасын каяка иштетсем деп ойлонуп атат да. Азыр бул видеону көрүп, балык бизнес ачкысы келип калса, канча акча менен баштаса болот? Башталгыч үчүн. Башталгыч үчүн негизи 1 миллиондон өйдө баштаса туура болот. 1 миллион сом болсо, балык баштаса болот. Анткени мен былтыр баштагандан бери эле ошол айрыкча мына
Талас областында 150 миллион доллардың акчасы төө бурчакта айланат да жылына. Ошол төө бурчак менен иштеп аткан балдардын баарын эле айтып келатам. Мына төө бурчак жастан күзгө чейин эле ошол акчаңарды төө бурчакка иштетип келип турганын кайра балыкка салып койгула, кайра төө бурчакка алып чыгып иштей бергиле. То есть бул төө бурчакка салыштырмалуу бул жылы бою иштей бере турган ишкерлик. Ошо жерден суроо берип калайын да. Төө бурчагын сатып туруп, каяка салып коет? Сизге партнёрлуккабы же? Жок, мен балык чарбаларды ачып, Ачып, бизде суу кенен да. Эгер ошондой кылса болобу менен өнөктөш болуп, сизге акчаны салып көбөйтүп, кайра чыгара турган варианттар барбы? Аны сүйлөшсөк болот, бул жерде чарбалар көп. Чарбалары көп. Эгер акча салам десеңиздер, урматтуу ишкерлер, ошондой дагы варианттар бар. Сүйлөшсө болот. Анткени мисалы үчүн бизде мына азыр аркабызда эле 12 чарба бар, финансы жагынан толук өнүк албай жаткан чарба. Мынакей, эң Бош, өзүңүз мисалы айттыңыз үчүн да. чүйдө мындай да. Кээ бир ишкерлер чарбаларды ачып коет, безопасностьтун баардыгын коет дагы. Ар бир бассейндерди арендага берген ишкерлер бар. Бизде эле ошого келебиз да. Бул мындай варианттар да көрсөтөт да. Мисалы үчүн төө бурчагын сиз айткандай сатып эле балык алып салып коюп, жазга чейин аны өстүрүп туруп, кайра сатып берип туруп, төө бурчагын иштей берсе болот да. Жакшы экен, анда өнүгөрүңүздөр дагы нары көбөйсүн. Анан бул суу именно ушул форельге жакшы болсо керек, ушул биздин. Бул форель өстүрүүдө эң бирден бир талап бул сууду туура тандаш керек. Мен ушу Таласка келип, эмне үчүн балык чарбачылык өнүкпөгөн деп анализ издедим да. Ошондо бизде деле Таласта көптөр ушу убакка чейин деле балык форель өстүрүп көрүшкөн экен да. Бирок көпчүлүк эле Беш таш суусуна, Үрүмарал, Күмүштак, Чапкал суусуна ушундай кое берген да. Анын көп зыяндуу жактары бар да. Мисалы үчүн тоодон түшкөн суулар биринчиси баягы өзүңүздөр билесиздер, нестабильный суу да. То көп келет, то аз келет. Мисалы үчүн көп келгенде жазында жана муз суусу менен не деп коет эле, ошол менен келип шыпырып берет. Экинчиси кыян жүрөт. Балыктарды оорутат. Кара суу келет го жазында, жай айларында. Ал дагы балыкка аябай зыян. Үчүнчүсү бул суу жерден чыккан суу, тоодон түшкөн суу мустак болот. Кышында балык өспөйт. Ошол нерселерди анализдеп эле баягы аракет кылып өстүрүп көрүшкөн, бирок пайда киреше таппагандан кийин жабылып калат. Бул суу именно ошол норма, Булактын суусу, скважина, дренаждын суусу жарайт. Бул булактын суусу ошондо же дренаждын булак эле да. Анан бул суу кышында мына былтыр практически өзүм көрдүм. +8ден түшүп кеткен. -20 болуп турганда мен текшерип аттым. Жайында болсо форельге өзү жылуу сууда болбойт. Эми +20-22ден суу ашып кетсе, балык уже кыйналып баштайт. Бул балыгыдагы бир рисктер жокпу байке? Рисктер ар кайсы бизнестегидей эле бар. Буда да бар. Ооруп калат деп угабыз. Рентабельность күчтүү, бул 1/1 100%-тик рентабелдүү бизнес. Кирешеси жакшы. Кирешеси жакшы. Бирок риск дагы бул жерде чоң, анткени мал баккандар, жөө баккандар, коён баккандар билет. Ошолор кандай оорса эле булар деле ооруйт. Кантип дарылайсыздар буну? Мунун өзүнүн протокол лечениялары бар, дарылары бар. Муну эми жакшы караш керек. Муну аябай жана кичинекей баладай караш керек да. Мен мисалы үчүн ушул жерде жумушчуларыбыз бар. Күнүгө эртең менен кечке иштешет. Бирок ошолор карап кеткенден кийин да өзүм кичинекей баладай керек болсо настроениесине чейин карайм да. Ар бир мисалы үчүн балык жакшы өзүн неметип атса, жем жеп аткандан эле көрсөтүп коет. Жемди кандай жеп атса, мындай таза, ден соолугу жакшы балык менен жаш баладай сүйүнүп секирип жейт да. Анан бул жерде баягы контрасттары көп. Аны баягы окууга келсе. Бир чачып коебуз, бир настроенияларын көрүп коелу бир. Сурооңуздар барбы дагы? Суроо бериңиздер. Янтар. Настроениялары 5 коя.
Bu densoluğu жақсы balık tutsundan çok şartlar. Evet. Bunlar erteme завтра içe olgan жоğdu. Budan da şartındaysa. Yana da bir çaçık olmuş. Bu sarı balıklar yantar var ya. Ya, yantarı. Yantarlarda da bir görüp koydum. Nasıl rengi var? Koşa tekip kettin gelesi ulan arasında. Bu böyle şimdiyken bu niye? Kanday atı? Balığını? Hastalığı ne bunun? Balık. Ha balık nayı bu. Balık nedir? Balık ne ödülü? 70% balık unu da. Bu da hiç kanday ziyandı nemeler yok ha? Kalezne yok mesela. Kalezmi. Ne gibi balıktın özünde ayı vitaminler çok olur. Hem canağı omega 3, omega 4 kapsüllerinde emeği Densolda en faydalı nesnedir. Öyle buna karasana Japonya, Kıtay, Koreya, Hindistan, Türkiye balık yep rasyondur balıkta. Hep 90'da çallar bizden yaş gördü. Negizi balık yegen kulturası da Talaska 1,5 yıldan beri geldi. No bizge alır. Kebir simyalar var. Çerezden gelip bu kültür. Baldarga dagı, aksakallarga dagı, karlarga da ya jakşı. Hemedanın 1-2 jumadan beri biz uje hemeda çıkarıp başladık. İkra. İkra satıp atabız uje. Ha, жақсы екен икра. İkratan salatlar koy verdik mi ya? Al sizlerge. Bu şartlarına tart berip koyulu. Baya ellerge dagı reklama olup ketsin. Ana Bosunbek байке boya bir немеден көрүп калдык бул жакта Шанхай эли токойлорду кырып атасыңар деп келип ызычуу салышты эле. Ошоңчо маалымат берип коебузбу? Gelişti bayağı көп nerse düşünbөстүктөн пайда болгон ушактан эле тигинтип айтты деген нерселер болгон анан келгенде айттым мен токойду кезип атсаңар токойду кырып атсаңар мен айттым ушактан эгерде бир кезилген терек тапсаңар менин сөзүм пас болсун да ошо ишкерлик токтотуп эле коеюн. Эчтеке табышкан жок, наоборот 100дөн ашык елка, сосналар тигилди. O келаткан жылы дагы бир планыбыз 500дөй токойго дагы теrekтерден тигебиз. Павлония тиксек деп атабыз. Эми только өнүктүрүү бизде бузуу деген ниетибизде жок да. Мынакей эң токотор мындайча айтканда маалыматты алып бердим окшойм. Анткени баягы адам кулагы менен укмайынча, өз кулагы менен укмайынча бузук телефондор жүрө берет экен. Бул жакта Талас эли ар кандай ойдо калган, мен деле ойдо калгам, чын эле токойду кырып атат окшойт депчи. А мынакей туугандар өзүңүздөр мына байкенин оозунан уктуңуздар, эгер токойдон келип бир кесилген жерди тапсаңар, мен бул жерден чыгып кетейин дептир да. Келип таппай тескеринче канча деген жаңы көчөттөрдөн жаңы баягы токойду дагы мындан да көрктөндүрүү үчүн мээнет кылып жатат экен. Өзүңүздөр да келип көрсөңүздөр болот. Комментарийге оюңуздарды калтырыңыздар. Анда бул ичинде шарттары боюнча бул неме ичинде кышы жайы бул жак жылуу болот экен да, айнектен, ачыкпы байке? Мынакей туугандар, үй-бүлө менен келсеңиздер болот. Кышында да жылуу болот. Биз да келип жүрөбүз. Бул жакта номерной кабинкалар бар. Байке, кабинкалар жагын тартып берип коюн, ачыкпы? Бул жакта боз үйлер да бар экен, жайкыга. Келип коноктосом десеңиздер, төмөндөн номерге чалсаңыздар болот. Экранга номерди калтырабыз. Барлы размери ошондой болот, бир 25 анан 6. Мисалы үчүн Токмокто жана айтпадым, ишкерлер бар. Мен былтыр биякка көп ишкерлерге деле айткам. Эгер мүмкүнчүлүгүңөр болсо, чарбачканга, бирок мүмкүнчүлүгүңөр балык өстүргөнгө болбосо, хотя чарбачкалар жашынакай стандарты менен баардык короп, эртең ишкерлер үйбөгөндө камераларды коюп, алар онлайн
Өзүнүн эмесин карап тура алгандай шарт түзүп. Ошондой чарбалар мисалы үчүн бар. Токмокточу. Алар бир бассейнин 20 000 сомдон тапшырат дагы арендасын ала берет да. Мисалы үчүн менде азыр 9 бассейн бар. Ошондо эгер мен жөн эле ишкерликти ошол тарапта кылсам, анда 180 000 сомдон ай сайын алып өтүрө берсем деле болот да. Анан меники балык өндүрүү да, өстүрүү чүлө ылдыжа. Неме? Алдыңбы ачыкты? Балык мисалы телефон çalsa доставка кылып бересиздерби? Азыр Таластын ичине эле кылып атабыз, региондорго азыр. Пландарыбыз көп. Азыр могу жерге биз переработка чалып атабыз. Холодильник, шоковый заморозка коюшубуз керек. Анткени мен расчет боюнча айтып коеюн, 500 тоннадан 1000 тоннага чейин балык өндүрүлүп чыкса, Талас уже жей албайт. Талас где-то аябай ашып кетсе, бир 200 тонна жейт экен да. Айынабы же жылынабы? Бир жыл. Эгерде биз уже адам ашып кетсек, аны уже экспортташыбызга туура келет. Экспорт үчүн обязательно переработка керек. Мен азыр 1-2 вариантын карап атам. Шоковый бар экен, адам башка акустический заморозка современный экен, аны долго рассказывать дегендей. Анан ошол нерсени курушубуз керек. Анткени мисалы үчүн бизде Таласта пока жок шоковый заморозка. Эгерде эртең балыктар чоңоюп көбөйүп баштаса, аны чүйгө ташсак, дагы расходко жетип калат. Анан чечине калып берден тоңдуруп алды Россияга. Быйылкы жылы рубльдин курсу өйдө кетпеди. Балыктын баасы мисалы үчүн биз азыр Талас областында кууруп сатканыбыз менен 700 сатып атсак, Россияга 700 сомдон кетип атат. Оптовый баасы. То есть азыр санкциянын аркасынан дагы көбүнчө балыктар Европадан кирчи да, форелдер, Норвегия, Даниядан Россиягачы. Анын баары токтоду, балык көтөрүлүп кетти Россияда. Ушул мезгилде биз мисалы үчүн болгон менен иштеп калышыбыз керек да. Аграрный өлкөбүз дейбиз. Элементарно азыр бир эмени сүйлөшүп атабыз Россиялык инвесторлор менен. Биздин кара өрүктөр аябай жалпы болот. 10 000 тонна чыгат экен. Ушуну акустический заморозка кылып 1-2 ай кармап анан ошол жака жеткирип алсак кандай деген баа болот эле. Консервный завод кылсак. Акустический болсо шоковый менен тоңдурсак деле болот эле да. Болот. Эми бирок анын кичине качествосы кетип калат. Мен мына сиздерге азыр көрсөтөм, жүрсөңүздөр. Ишкерликтин дагы бир эмеси да. Айрыкча кыздарга болобу дейм да. Мен быйыл пробный кылып демектим, азыр консервный завод салсакпы деп сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Буну биздин поварлар эле жазады да. Эми ушунакей. Карасаңыздар, 1000 банка жат. Бул эмне? Бул сливанын компоту. Сливанын компоту. Азыр бирөөсүн тияка барып келгенден кийин эме менен бузуп берем. Аябай сонун экен. Монун себестоимостун банка эле түзүп атат негизи. Банка быйыл 30 сомдон болот атпайбы? Болбосо өзүнүн себестоимосы 20 эле сом. Ошондо мына банкасы менен 50 сом. Муну азыр жана тойлор баян мен шаарга бирөө 100 банка заказ бергенен жеткизип бердим. Тойлордо жана непонятный сокторго караганда тойду куш сомдо. Эми дамын көрсөң вообще керемет да. Ден соолуктагы да. Бул жакта номерной. Бул жакадан көрүп заказ берип ушул жака коноктосоңуздар болот. Ошондо мындай оюмда кетти да. Мен мисалы үчүн инийим, таанышымдын 1,5 тоннасын 20 сомдон алып бердим. Жардам болсун да, слива жатып койдум. Айылдагыларга айтайын дедим, мен силерге банк алып берейин. Шекердин алып берейин. Нормасын көрсөтүп берейин, силер казанга эле кайнатып, сливаңарды 10 сомдон, 12 сомдон сатпай эле кайнатып, мага жаап бергиле, келин кезектери барсаңар. Мен силерден ошо сливаңарды 20 сомдон сатып алайын. Только условие мага компот жаап бересиңер. Дейинде анан биз кыргыздар аябай жүндүдө ошентип талкалаганбыз, ар бала кылып.
тамекини да ошентип талкалаганбыз, жалбырактардын баарын тагып. Эртең ошол норманы сактайбы? Жана дезинфекция кылыш керек банкаларды, ошону сактайбы деп анан сомнение болуп койдум да, эми баягы көпчүлүккө сатыла турган товар кой, анан безопасность жагынан чочулап койдум да. Ошон үчүн консервный завод курсак, элементарный компот, жанагындай жем, варенье кылсак болбойбу деген баягы айрыкча жыяга дагы ошону айтат элем да. Мисалы үчүн элементарный таласта шоковый заморозка кыла албайт экенбиз. Бизде клубника көбөйүп атат, малина көбөйүп атат, дикий ягодалар. Кече бир орус ишкер келди да, ошонун көп идеяларын неме Москвадан келди. Ошодон бири мен айтып атпайбы, мен силерге таң калам дейт. Ишкерлик кылыңар келсе дейт, жөн эле облепихаңар толтура экен дейт, боярышник толтура экен дейт. Бир-эки жакшы чөп тапкыла дейт жанагындай. Тоолордо бизде дары чөптөр толтурабы. Ошолорду кургатып туруп эле пакетикке жашнакка салып туруп эле лечебный чай деп туруп эле сатып бербейсиңерби дейт. Өзүбүз да ошого келдикпиз да. Мен азыр мына долононун немелерин чогултурдум быйылчы. Ошол чайды кой берели деп атат. Долононун мөмөсү эң дарылуу да, бул давленияга да, жүрөккө дагы. Маке, кандай иш кылам? Эмне иш кылыш керек дегендер Босунбек байкеге келсеңиздер. Босунбек байкенин идеялары аябай. Кстати, неме дагы эметип атам, сүйлөштүк уже 1-2 жумада баштайбыз. Мисалы үчүн Москвада сливадан ручной шоколад жасашат экен да. Килограмм 10 000 рубльден сатылат экен ошолорчу. Азыр ошону сүйлөшүп атам, эгер алып келсем, бизде кургатылган сливалар менен эптеп технологиясын өнүгүп алсак, билесиң, Кытай кантип өнүккөн ушул деңгээлге жеткен. Билесиз, эми баягы силер көрбөй калышыңар мүмкүн, жашыраак болуп. 90-жылдар мантана кийип калдыңыздар. Билдиңизби? Мантоналарды кантип тиккен Кытайлар. Мисалы үчүн мен жана айтып атпаймынбы? Бизде завод, фабрика жок болуп атпайбы? Алар мисалы үчүн заказ тапып келип эле, ар бир үйгө бирден машина кылып эле таркатып салчу да. Алар качествого иштеген эмес, объем иштешкен да. Азыркы эми завод, фабрикаларды. Бизде эле мисалы үчүн ошол жок дегенде кышында жөн отуруп конфетти үйрөнүп алып, жазып Европага чыга албай жатат, биз аркылуу Европага чыксак деген бир эмелер сүйлөшүп атабыз да. Жакшы идея Кол менен жазылган конфет бул өзү негизи эле. Идеяларыңыз жакшы экен. Азыр менин балдарым уже баягы жайкы жумуш бүттү, кышкыга өтөлү деп атабыз, кышкыга эмне кылалы деп атабыз. Алла сайга Кудай өзү сүрүп келип эле самырларды алып келип коп туруп бергенчи. Ошолорду алып келип алабыз, ручной столярский жумуш кылалы деп атабыз. Жөнөкөй эле баягы сувенирный эмелерди, тамырларды, мисалы үчүн азыр ono 5 таш Үрүмарал Думуштакка барсаң жана тамырлар жатат го, ошолорду алып келип ал эле. Агындылар. Агындыла. Жашнакка жыланга окшоштуруп, атка окшоштуруп, башкага окшоштуруп эле анан элементарно баягы 1-2 эме жасаганбыз. Бирөө сатып кетти окшойт. Жөнөкөй эле мына ачакай эмелер жатпайбы, теректер. Ошолордон эме вешалкалар. Лактап койсоң эле ошого окшогон хотя бы цехтерди ачып алсак деле, бала чакабыз ушунда бир нерсе менен ишкерлик кылабы дейм. Бул мынакей. Босунбек байке, жалпы канча бассейн бар дедиңиз? 9 бассейн бар экен мына. Аябай чоңойтуптур. Ушулардын баарында бал өсүп атат да. Малёкторду каяктан алып атасыз? Биз Карабалкада инкубация менен сотрудничество. Баягы неме андатырлар келип кол салат экен го, ал маселени кандай чечип атасыз? Безопасность иттер бар. Кирбейт деле, норкалар, норка жечип эле. Но балыктан буйруса. Өтө гана Бир кичинекей малек Босунбек байке канча убакта 1 килограммга жетет? 10 айда. 10 айда 1 килограммга жетет, Жанагы 600-700 грамм болот. балыкка чачып атасыз го тамагын.
Өзүңүздөр даярдайсыздарбы Жок, же жок, сатып бул- аласыздарбы? Бул только экспорт, импорт менен келет. Импорт менен, Азыр Турциядан келип атат. Өзүңүздөр даярдаса болбойт экенби? Жок, бул очень сложный технология да. Аны даже анча-мынча өнүккөн өлкөлөр жазайлык. Россиянын даже корму жок да азыр. Казакстандыкы жок. Килограмм канча сомдон аласыздар? 200-төн 220 сомго чейин болот. 200-220 сомдон. Буларды Булар ошон үчүн балыктын баалары кымбат экен да, коруму кымбат, балыктыкы негизи балык бакканда мындай түшүнүш керек да. Расходтун 90% жем да. Анан 10% ушул курулуштар, анан иш акы тигүү. А бирок эң чоң расходту жемде, анткени 1 граммдык малекту 1 килограммдык балык туш үчүн 1 килограмм жем жейт. Ар бир балык 10 айда 1 жылга чейин. Ошондо 10 000 балык баксаң 10 тонна жем беришиң керек да. 10 тонна жемиң бул 2 миллион сом. Ошондо 10 тонна балык алам десең бир 2 миллиондон 2,5 миллион сомго чейин чыгаша болот. Ошон үчүн ошо ишкерликти кылып атканда ошондой расчеттор бар да. Мына биз ногундай кезинен алып келип чоңойтобуз да, эң кичинекейсинен. Ал эмне болгон бассейн кичинекей? Малек. Малекту деп калды. Асетр багалы деп атабыз. Жана кара икралап келди. Эң көпүнөрү bir gün avurum geldi. Şurada 5 gram. İyi tamam. Ошондо 9 бассейнде тең балык бар экен да. Turmuşlarda eli maçar, orukça, memeler şu arkasına gider. Onun için balıkta densalığın biliş için arkasına öyle görsen bıraktı. Orukçanдағы balıkta niyesi, bunlarda тоже заболевание da olur. Yaralar çıkartman niyesi. Onun için постоянно suydu тазалап turuş gereken dezinfekция kılıp margan sokkalap turarız da. Баке туугандар, биз Талас Экофиш балык чарбасын тартып берип, маалыматтардын баарын алып берүүгө аракет кылдым. Дагы видеону күтүп туруңуздар, аягына чейин биз азыр Кең Аралдагы да балык чарбага жана Ак Дөбө Орловкадагы балык чарбага Bir balık asyotur. $2,5 ming ikraсын берет bir жылда. Evet. бул жерге азыр малек Biri koyun ошончо береби, biri uyun береби даже. малек багып баштайлык го дейм Yok, азыр. bir asyotur koy беребиz Кудай каласа. Асетр деген эмне? Бул жана кара икра берет го, черный икра, эң дорогой икра. Ошону азыр өнүктүрөлү деп атабыз да. Ал асётур кара икраны эгер толук жетилгенде 7 жылдан кийин берип баштайт. Bir балыгы $2,5 ming икрасын берет. Bir жылда. Bir жылда. Кыскасы балык кирешелүү бизнестердин бири туугандар. Балык багам дегендер келип кеңешиңиздерди алыңыздар. Бекер үйрөтүп беребиз деп атат. Жайына келсеңиздер, мына Өзбекстандагы Токойдогу тапчандарды, ушундай боз ийлердин баарын салып жакшы шарттарды көрүп тур. Мынакей Босунбек байке, ошондо бул сиздин кара өрүктөн болгон натуральный соуңуз, бул ошондо автор сиз болуп каласызбы? Өзүбүз. Кана ичип көргүлөчү. Кана бисмилла. Дагып келип калды. Босунбек байкенин идеяларынын биринен кара өрүктү жөн эле арзан баада сатпастан мына ушундай натуральный компот чыгарып сатсак деген идеясын айтып өттү. Анда эмес ооз тийип көрөлү. Ичип комментарий бергиле баарыңыздар. Бисмилла. Ого, Аша соң екен ая? Көріңіз, сізге пияла жетелекпі? Не екен? Не екен байке, қандай екен? Жақсы ең Соң екен. Не екен, натуральный компот.
Байке жакшы идея айтып атат негизи. Ошол компот өз баары эле жасап жүрөт үйүнөнчү. Башкачагы Вообще сонун экен. Анан ушуну экспорт кылса деле болчудай да. Экспорт кылып 12 сомго сатылып атпайбы килограммычы мисалы иппекерден мына караганда. Азыр кайра эле 100 сомдон сатса. сен бак таке ич көрсө сен вообще. Компот мисалы 300 сомго смело сатат го дейм. 3 сом болсо 150ге чейин сатса болот да мисалы азыр. Карагандай концентраттарды кошуп Мисалы могу азыр соктор сатылып атпайбы? Зыяны көп пайдасынан. Аларга салыштырмалуу чын эле Болсунбек байке бир топ өйдө экен да. Урматтуу ким талас тургундары, мекендештер, кача болот му? кимдин үйүндө ушундай кара өрүк болуп, Biz bir yerden арзан баада сатып, акча кыла албай жатсаңыздар, мына ушу Болсунбек байке келсеңиздер. Болсунбек байке, бул идеяңызды сурап келсе бере бересизби? hiç tartış yok. Мынакей, келиңиздер ушул натуральный компотту өзүбүз кара өрүктү жөнүндө тебелебестен ушундай кылып сата турган болсок, мына икра да келип калды. Ошондо бул икраны өзүңүздүн балыктарыңыздан чыгып атабы? Мынакей, форельдин икрасы. Кана байке, кеңиз баштап бериңиз. Ben menen koşup alыңыздар. Тран баасын айтып коюшпу? İkrası эме kilogram 1,5 ming so'mdan satılып атат да, мындай. Çaşkaları 500 so'mdan. 500 сомдон, Özü negizi bul aябай денсаулык омегасы да. Жана химический дарысын ичкенче муну жеш керек да. Нан менен эсеч. Эрте менен завтракка бул аябай сонун да. мына дамы балык жегенден да сонун намданат го. Мына туугандар, Балыкты бышыртып, бул натурал түрдө. кичинекейиңерди агызып коеюнчу мынакей. Туздап койсоң. Сатып алам десеңиздер бар экен. Тузалган, майланган уже баардыгы эме. Анан 500 сом экен. Ушундай чашкасы килограмм 1,5 сом. Сырдан сыйпап туруп анан икрадан коюп эрте менен биз завтрак кылып атабыз. Берекесин көрүп атабыз. Албайсызбы? Мен деле жебечим, бирок Вообще сонун экен. бул эме экен. Икра жөөндө ким айтып атты? Сонун эмес го адам. Эме Форельдин икрасы. Ну, бул камерадан бул бошо айрыкча жаш өтүп бараткан эркектерге абдан эме эркектик дар экен. Мына. Дар ичкенче. Пай, келиңиздер. Алдай жагып Уже 1 литрлеп, 2 литрлеп заказ беришип атат. Түшүнгөн, жеп жүргөндөр, анан Объем көп эле сатам деп көп алам деп теле аласыздарбы? күнүгө чыгарып Күнүгө чыгарып атат, Сойгон балыктардан ошо чыгып атат. Сойгон балыктан чыгып калат да. Анан Кудай кааласа көйтөбүз дагы. Эми бул балыкты Форель өзү негизи королевский балык деп коет да. Эми царский. Эми форельдин икрасын өзүңүздөр элестетиңиз да. Сонун экен. анан эми жанагы айрыкча тойлордо бир сары бир беле сок алып келишет го 5 литрлик. Ага караганда Жок, байке, сокто кеп жок экен. Пейлиңиз дагы мынакей элге жалпы айтып атабыз, бекер үйрөтүп берем. Компотту да бекер үйрөтүп берем. Негизи сизге Алла разы болсун. Ишиңизге ийгилик. Бул видеону жыйынтыктай берейин. Кудай буйрса, ушундай келип сизден витаминдүү балык, икраларды жеп турайлы. Мына туугандар, келиңиздер. Мен силерге колуман келишинче тартып бердим. Бирок видеодон алыстабаңыздар дагы. Биз балык чарбаларга барабыз.